Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ашууларда тайгакка каршы туз, майда кум аралашкан инерттик материалдар себилип жатканын билдирүүдө. Жолчулар күнү түнү күзөт уюштурганы айтылды. Ысык Көл облусунда түп келген унаа жолу каркыра бөлүгү азыр жабык болуп турат. Анткени ал жерде шамал болуп, кар үйлөп, жолду жаап салды. Андан сырткары Ысык Көл облусунда Бош Шахта Жыргалаң деген 13-15 километр жабык. Ошондой эле Барскоон Акшыйрак унаа жолунун Сөөк ашуусу да жабылып калды. Ошондой эле Ош областындагы Мырзаке Каракулжа Алайкуу унаа жолунун также жабылып калган. Кече күнү кар жаап, азыркы убакта баягы ошо жол тазалоо жумуштары болуп атат да. Жолчулар ашууларда тыгын болбош үчүн Сосновка Арал өткөрмө бекеттеринде оор жүк ташуучу унааларга маал менен чектөө киргизилип жатканын эскертти. Ошондой эле Чыгырчык ашуусуна дагы жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөй жатат дешти. Адистер дөңгөлөктү кышкысын алмаштырып, жолго чыгаарда ашуулардагы абалды билип алуу кеңешин берет. Министрлик жолдордогу абалды онлайн билүү үчүн жолдор Chekit.gov.chekit.kg сайтын ишке киргизген. Сайтта жол тейлөө ишканаларынын абалын, иштеп жаткан техникалар, жүрүү ылдамдыгына чейин маалымат көрүнүп турат дешти. Мисалга айта кетсек, жолдо кайсылды каякта жайгашкан, ошондой эле биздин төө башы жана ар кандай өтмөктөрүбүздө абал кандай, аба ырайы кандай, техникалар иштеп жатабы, ошонун баары киргизилген. Ошол эле учурда онлайн режимде биз техникалардын иштеп жатканын, иштебей турганын да көрсөк болот. Бул GPS навигация менен байланышкан. Азырынча сайт иштебей жатканы маалым болду. Муну адистер төмөнкүдөй түшүндүрөт. Азыр жолдор Gov.kg боюнча эчтеке көргөзө албайбыз. Өзүнүн эле картинкасын элечи. Сайтка кирип, мисалы биз деген элге айтабыз да, могулга деген каалагандар кирип көрсөңүз болот. Да, ошол кече иштеп аткан сервер менен контракт бүтүп, жаңы серверге көчүрүп атабыз. Ал бир жуманын ичинде уже конкретно иштейт да. В общем, рабочий сайт это. Баары бар кыргыз тилинде, орус тилинде. Бийик ашууларда жааган кар заматта көк жылгайга айланары турган иш. Жолчулар бүгүнкү күнгө чейин инерттик материалдарды күрөк менен чачып келет. Жакын аралыкта инерттик материалдар чачкан жабдуу алынары кабарланды. Атайын биз азыр хоолор албадыкпы? Хоолордун үстүндө өзүнчө оборудование коюлат, атайын чачылган. Чачкычта бул үстүнө жүктөп берет, кумду жүктөп берген инертный материал жүктөгөндө бияктан машинеден отуруп эле аны басканда ал иштей баштайт өзүчө, аркасынан чачып баштайт. Алдында лопатасы бар өзүнүн. Сайфудин Мурзаев, Умар Малашов, Ала Тоо 24.